жерде жумуш кылып жаткан болчумун. Бир убакта эле артыман бир байкелеген үндөр чыга баштады. Бул суу жакты карасам, биякта кыздар агып келатыптыр. Анан бияктан да бир милиция кызматкери машинасы менен ушул каналдын жээги менен эле айдап келатыптыр. Анан 3 кыз бу жерде агып келатыптыр. Бир милиция кызматкери сууга секирип эле биринчи кичекей кыз болчу экен, ошо бирөөсүн алып чыгып менин колума карматты. Анан эки кыздын бирөөсү бул көпүрөгө жабышып калды. Бирөө көпүрөнүн алдынан өткөндө мындайынан жүгүрүп өтүп, кайра көпүрөдө кызга кирди. Анан бул жерде Беш таштын поворотунда дагы бир кыз милиция кызматкери бар болчу. Ошол келип бердеги көпүрөнүн алдынан өтүп кеткен кызга жардам берди. Ал экөөлөп алып чыкты. Анан берден көпүрөнү кармап калган кызды мен берден салаңдап эңкейип кармап турдум. Анан бияктан кайра берден салаңдап мындай кармап турдум. Ошону менен бияктан кайра милиция кызматкери келип алып чыгып, ошону менен куткарып калдык. Артыкчылык менен кызматтуулугунун белгиси. Андан сырткары бул адамгерчиликтин бир жогорку деңгээлдеги көрсөткүчү деп. Силер өзүңөр ошол жерге чечкиндүү адам менен ушул жаш өмүрлөрүн сактап калган транспорт киргизем, жеке өзүмдүн атыман, ушул балдардын үй бүлөсү, кыздардын үй бүлөсүнүн атынан бар болуңуздар. Мындан ары дагы элиңерге, журтуңарга ак кызматтар берип жүрүңүздөр. Милициянын капитаны Кулкунбаев Эркинбек Темиркович. Это грамотно. Милициянын капитаны Кулкунбаев Милициянын капитаны Ахматов Сергей. 3-чү кызды алып чыкканда анын абалы бир аз оорураак болчу, дем алуусу кыйындап. Анан кийин капталдап жаткызып, биринчи жардам көрсөткөндөн кийин ал оозунан суу чыгып, дем алып, анан Кудай буйрса аман эсен болдулар.